Assalamu алейкум, кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен Alipay'ге верификациядан өтүп регистрация болгонду үйрөнөбүз. Кимде Android форматында болсо, AKP форматында биз группага Байдунун ссылкасын жөнөтүп койгонбуз. Ошол жерден көчүрүп алсаңыздар болот. Кимде App Store болсо, App Store'га кирип эле Alipay деп жазып көчүрүп аласыздар. Alipay'ди биз көчүрүп койдук, даяр. Alipay'ге киребиз. Киргенде эле бизге ушундай бет ачылат. Бул жердеги биз буга чейин катталгандыгыбыз үчүн үстүндө номер чыгып калды. Сиздер жаңыдан катталасыздар. Сиздерде киргенде ушундай бет ачылат. Үстүнө телефон номер жазабыз. Биринчи Кыргызстан тандап алышыбыз кажет болот. Кыргызстан тандап алдык. Кодун Кыргызстан кылып телефон номерди жазабыз. Эми түгүндө көк батырманы басабыз. Бул жерге да уруксат беребиз. Бизге азыр 6 цифрадан турган код келет. Кайсы телефон номер жазган болсок, ошол номерге код келди, жазып атабыз. Азаматсыздар, көк жазууну басабыз. Мынакей болду. Биз Alipay'ге катталып болдук. Эми загран паспортубуз менен верификациядан өтүшүбүз кажет. Эми төмөнгө бул жака личный кабинетибизге киребиз. Бул жерден настройкага көтөрүлөбүз. Настройкага кирип, бул жерден биринчи баскычты көрүп турасыздар. Киребиз. Бул жерден бул жерге түшөбүз. Караңыздар, загрузка болуп атабыз. Көк батырманы басасыздар. Бул жерге биринчи сканер кылсаңыздар болот. Скан паспорту басып, автоматтык түрдө бардык жака өзү толду. Эми келип көк батырманы басабыз. Андан кийин бул жерде басасыздар. Бетибизди скандан өткөзүп алдык. Барыңыздарды куттуктайм. Ийгиликтүү катталып алган болсоңуздар, эми артка чыксак болот. Эми сизге башкалар Alipay'иңизге акча которуп берүү үчүн кантип акча котортосуз десеңиз, бул батырманы басасыз. Ичине киргенден кийин экинчи батырманы басасыз. Мынакей. Ушул сиздин сканериңизди скриншот кылып жиберсеңиз, ушул сканер аркылуу сизге акча которуп бере алышат. Анда эмесе, кийинки сабактардан жолукканча аман болуңуздар. Assalamu алейкум, сиздер менен Alipay'ди көчүрүп алдык. Регистрация болдук, верификациядан өттүк. Төлөм, пароль алдык. Төлөм паролуңарды унутпаганга аракет кылгыла. Ал силерге дайым керек болот. Төлөм паролду унутуп калсаңар, анда Alipay'ди иштете албай каласыңар. Alipay башка сайттардай болуп, өчүрүп салып башынан көчүрүп регистрация кыла бергенге болбойт. Бул иштетип жаткан телефонуңуздан кийин иштете албай каласыздар. Ошондуктан ар бир нерсеге кунт коюп, көңүл коюп жасаганга аракет кылыңыздар. Сиздер менен Alipay'ден төлөм пароль алганды үйрөнөбүз. Менге киребиз, настройкага көтөрүлөбүз. Бул жерден экинчи баскычты басабыз. Загрузка болуп атат. Караңыздар, пока что төлөм пароль кое элексиз деп жатат. Басып, төлөм пароль коебуз бул жерге. Эми өзүңүз унутуп калбай турган 6 цифра бул жерге жазышыңыз керек 2 жолу. Загрузка болуп атат. Сиз 1688ден заказ жиберип атканда, төлөм жүргүзгөндө ушул 6 цифраны сизден сурайт. Ошондуктан унутуп калбаңыздар. Мынакей болду. Ийгиликтүү төлөм паролун орнотуп алдык. Барыңыздарды куттуктайм. Alipay'ге киребиз. Азыр сиздерге Alipay'ден кантип QR кодду башкаларга берип, жана канча акча түштү, каяктан текшерет, ошол тууралуу үйрөтүп кетебиз. Alipay'ди басабыз. Alipay'ди басканда эле бизге ушундай башкы бет ачылат. Биз бул жерде юандын белгиси турат. Ушул жерден өзүбүздүн QR кодубузду ала алабыз. Мынакей. Биздин QR кодубуз. Эми бул жазууну баса турган болсок, скриншот болот. Болду, бизге скриншот болуп сакталды. Кааласаңыздар экранда деле скриншот кылып алсаңыздар болот. Ушул QR кодуңузду кимден юан алууну кааласаңыз, ошол адамга жибересиз. Эми Alipay'ге акча түштү, түшпөдү, каяктан текшерем десеңиз, бул жака личный кабинетке келесиз. Келгенде бул жерде баланс бөлүмү бар. Баланска кирип карай турган болсоңуз, сизге канча акча түштү, түшпөдү, ушул жерден көрүнүп турат. Андан кийин бул жерде SMS бөлүмү бар. Караңыздар, түбүндө ушул жерге кирсеңиз дагы бул жерде
акча түшкөн болсо бул жерге уведомление келип калат, сизге монча акча түштү депчи. Жана бул кимге акча которууну кааласаңыз, бул бизге уже достукка кошулган адамдар, биз буларды сразу басып эле акча которо алабыз. Эгерде сиздер Alipay'ден акча которууну кааласаңыздар, бул чекеге башка бетке өтөсүздөр дагы. Сразу бул сканер бөлүмүнө өтөбүз. Өткөндө жаныңызда болсо сразу сканер кылып алсаңыз болот. Эгерде жок, алыста боло турган болсо, QR кодун жибер дейсиз дагы, галереяга сактап аласыз. Галереябызда QR кодубузду басканыбызда монтип үстүнө көк жазуу чыгып калат. Ушул жазууну басасыздар. Баскандан кийин, эгерде өзүңүзгө достукка кошуп алууну кааласаңыз, буну басасыз. Эгерде сразу акча төлөөнү кааласаңыз, бул жерден басасыз. Уже ал адамга билдирүү жибердик. Акча төлөөнү кааласак, бул жерде басып, бул жерге канча юан которушуңуз керек жазып, мынакей акча төлөө үчүн кийинки баскыч, бул жерде басабыз. Сканер кылып бетиңиз менен ачып кетет сразу эле. Эгерде антип ачылбай турган болсо, сиздин жана ойлоп таап жазган төлөм паролуңузду сурайт, 6 цифрадан турган. Ошол төлөм паролду жаза турган болсоңуз, анда автоматтык түрдө төлөм жүргүзүлөт. Мынакей, ийгиликтүү төлөм жүргүзүп алдык. Эми бул жерде басып чыксаңыз болот артка. Артка чыгабыз. Мынакей, жалпысынан Alipay'ды ушинтип иштетесиздер. Бул жерге SMS бөлүмү чыгып калат. Кайсыл жака эмне кылдыңыз, историяңыз бул жерден көрүнүп турат. Кайсыл жака акча котордуңуз, кимге котордуңуз, ушул жерден дагы башкаларга акча которсоңуз, скриншот кылып жиберсеңиз болот албетте. Ассаламу алейкум, кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен Pindodого кантип Alipay аркылуу төлөм жүргүзсөк болот, ошол тууралуу Pindodого киребиз. Киргенде эле буга чейин сиздер билесиздер, кантип анализ кылыш керек, кантип качествосын текшересиз, заказ кылуу баарын үйрөнгөнсүздөр. Жогорку видеодон кантип Alipay'ды көчүрүп алабыз, кантип Alipay'ге юан толтурабыз, ал боюнча да толук маалыматты алгансыздар. Бүгүн сиздер менен Pindodого Alipay аркылуу төлөм жүргүзгөндү үйрөнөбүз. Буга чейин өзүңүз даярдап алган, каалаган бир мындайча айтканда товарыңызга заказ жиберейин десеңиз, товарга киребиз. Дайымкыдай эле заказ жибергендей эле кызыл батырманы басабыз. Бул жерде биз төлөмдүн түрүн тандап алсак болот. Ушул жерге киребиз. Мынакей, бул жерде WeChat аркылуу төлөгөнгө болот, Alipay аркылуу төлөгөнгө болот. Биз бул кичинекей стрелканы, төмөн көздөп турган стрелканы басабыз. Басканыбызда бул жерде Alipay турат. Мынакей, Alipay'ды басып койсоңуздар эле болду. Караңыздар, сиздин төлөм тандооңуз Alipay болуп калды. Эми сиздер эч кандай 2 юан же картадан 3% транзакцияга карматып калбай эле Alipay менен юан аркылуу төлөй берсеңиздер болот. Юанды албетте сиздерге биз дагы салып бере алабыз. Курсун 12.5тен. Бул жерде кызыл батырманы басып, ушинтип заказыңызды Alipay аркылуу төлөй берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, кийинки сабактардан жолукканча аман болуңуздар.